Аны жараткан өзүң колдоп өзүң коргой бер. Сенин жардамың менен аман эсен жете алайын. Болды эми сен нелегалсың. Сени эч ким издебейт. Эч кимге жардам бербе, эч кимден жардам күтпө. Өзүң менен өзүңсүң. Мен пунктуальный адаммын. Бир десе бирге келем. Ровно. Мына мен бирге келдим. Келип машинада отурдум бүгүн. Кечигет да постоянно. Бирок маданияттын чөйрөдө жүргөн ырчылар негизи эле ошо баягы кечигише той бирдекеге чыгып антынтып атканда кээде айдана менден сурап калат, канатабай эме балдарды караган эч ким жок болуп атат. Пожалуйста, 1-2 саат карап берип туруңузчу. Кечиге отабыз, момчага келе калалы дейт. Все хорошо деп, ровно ошончого барсам, бул экөө жайдары кийимдерин үтүктөп жүрүшөт. Кетерге жактан айтпайсың, ары келем. Жыттан тойго жактан Назира чалат продюсер, ай болгула кечип атасыңар деп. Кечип башат да. Анан кечиккенде жакта эми 300 мейман күтүп атат. Мен как тамада катары, мен билип түшүнүп турам да, 300 мейман күтүп атат уже. Жар айтып киргизиш керек. Ан булар жок. Мен буларга чалам ушу той учурунда. Не болдуңар? Жолдо келатабыз, пробка. Ошону заранее пробканы учитывать этсеңер болбойт беле? Деп же жаман айта албайм же. Бай арманын айтып албай. Айтып алайын. Ошондон кичине эме кечигишет да ошол сапатын. Ошолорду оңдошуңар керек негизи. Туура эле. Негизи бул маданиятка деле эч кандай тиешеси жок. Бул Ассаламу алейкум. Баарыңыздарга салам. Мен атым Айдана Дека. Бүгүн биз эң мыкты кызыктуу подкастка келип калдык. Мынакей нелегал кино тасмасынан сонун подкаст экен. Бир тууганыма суроо деген. Мен ырчымын, бийчимин, сүйүктүү жар, мээримдүү апа дегендей. Бул болсо менин бир тууганым. Мен эң асказом, эң жакыным, жакшым Канат Жеркенбаев. Мен бүгүн ошо карындашым менен келип калдым, буюрса. Азыр болсо ушул жерде суроолор бар экен. Бири-бирибизге суроолорду берип, өзүбүздүн сырыбызды, жашоо турмушубузду бир байкап көрөлү. Бири-бирибизге болгон сүйүүбүздү негизи эле. Бир тууган байкем дагы ырчы, тамада алып баруучу, демек чыгармачылык адам. Экөөбүз бири-бирибизди аябай жакшы түшүнөбүз, ошондуктан суроолорду жакшы бири-бирибизге берелиге. Келиңиз, баштап бериңиз сенде. Кыздын кырчак жолу деп келе коем. Билген мен баштарым. Менсиз сиздин балалыгыңыз кандай болмок? Сонун го? Сен жок. Мен жок болсом, төрөлбөй калсам. Сен жок, эгер жок болсоң, жашоо бар жашаш керек болуп эле жашай бермекпиз. Бирок жашоонун маңызы бир туугандык сезим, агалык сезимдер болбой калмак менде. Анткени сен бар үчүн мен өзүмдү ага катары сезем бул жашоодо. Өзүмдү кандай бир бактылуу инсан сезем. Анан эгер эле сен жок болуп калсаң, анда жашоо башкачараак болуп калмак, конечно, башка жол менен башка ар кандай. Бирок сен бар үчүн ата-энеме сага ыраазымын. Ошондой эле суроо, эгер мен жок болсом, агаң жок болсо, сенин жашооң кандай деп эле. Биринчи эле суроодо жүрөктү титирейт го. Ушул күнгө чейин ушундай суроо өзүмө деле берип көрбөптүрмүн. Аябай күтүүсүз болду. Азыр элестетип көрсөм, кадимкидей жаман болуп кетип атам. Сиз жок, жашоом аябай эле татаал болуш керек. Кызыксыз. Биринчи суроодан эле баштайлычы. Анткени ушул күнгө чейин баардык кичинекей чагымдагы баардык бактылуу мүнөттөр, күлкүлүү мүнөттөр баардык сиз менен байланыштуу экен. Анан мынакей чоңойгондон кийин, турмуш кургандан кийин деле көп учурларда сиздин кеңештериңер менен, сиздин колдооңуз менен, сиздин ушу баарыңыз менен мен аябай бактылуумун. Ошондуктан сизсиз жашоом өтө эле кыйын болуп калмак окшойт.
Анткени сиз менин атамдын дагы ордун ээледиңиз, бир тууганымдын ордун ээледиңиз, эжемдин ордун ээледиңиз дегендей. Эжеме мындай эле көп кичинекей кезинде кыялданчумун, эжем дагы болсо депчи. Бирок Кудайга шүгүр экөөбүздүн мамилебиз ушунчалык жакын болуп болгон сырымды эжеме айткандай эле сизге деле айта алам. Ошол нерсени сиз эч кандай сын такпай, мени урушпай, ошол нерсемди угуп, өзгө кеңешиңизди айтканыңыз үчүн чоң рахмат. Сизсиз жашоом өтө эле кыйын болмок экен. Рахмат. Универсальный солдатында. Эми мен ачып берейин, Бисмилла. Ти мафия ойногондой элесиң. Эгер убактыңды артка кайтарса, байкеңиз менен болгон кайсы учурду өзгөртөт элеңиз? Эгер убактыңызды артка кайтарса, байкеңиз менен болгон кайсы учурду, байкеңиз менен болгон кайсы учурду өзгөртөт элеңиз дейт. Сиз менен болгон чын айтсам андай деле мындай ошол нерсе болбой эле койсо болмок экен деген күн жок экен. Баардык эле ар бир күнүм сиз менен кызыктуу болгон экен. Балким мындан дагы көбүрөөк сиз менен көп убакыт өткөзмөкмүн. Анткени эми кичирээк кезинде, бала чак кезде деген айтып атам да. Тайтамдын колунда чоңоюп калгансыз. Мен папа мамамдын колунда чоңоюп калгам. Анан көз ушу каникул учурларда эле көрүшүп калчыкпыз. Ошондуктан көбүрөөк сизге барам деп суранмак болушум керек эле. Апаман көбүрөөк дагы кичинекей кезде мындай кызыктуу экөөбүздүн сонун окуяларыбыз бар. Ошону дагы көбөйтмөк болушум керек. Бирок мындай кайгыра турган же өкүнгөн нерсем жок сиз менен. Ошондуктан ошол көбүрөөк сиз менен дагы убакыт өткөзмөкмүн. Сизчи? Меники деле ушу сен айткандай эле. Ушу бала чак кезимде мени ээрчип эле, эркелеп эле, куйрук эле болуп жүрчү эмес белең. Анан ошол күндөрдү эстеп сагынам. Ошол күндөрдү дагы көбүрөөк курчутмакмын. Анан сен айтмакчы, экөөбүз эки жакта чоңоюп калбадыкпы? Сен папа мамамдардын колунда, мен болсо ошо тай жакта. Анан каникулда эле жолугуп калдык. Анан айтмакчы, ошо көбүрөөк сенин жаныңда болгум келчү. Кичинекей кезимде сагынчумун аябай. Анткени баягы каникулда келесиң дагы келип туруп эле бир жылт этип бир подароктой болуп туруп эле анан кичине көндүрүп туруп эле анан кетип каласың. Кеткенде анан кайра бир жериң бир бооруңду алып салгандай эле жаман сагынчумун. Ошол сагынуу болбош үчүн азыр кайрадан эгер өзгөртсө, мен сенин жаныңда алмакмын ар дайым. Ошо. Так. Кийинки суроо. Мени менен бала кезиндеги эң эсте калган учур кайсы? Жакшы же жаман? Экөөбүз бир ойдо элестетик. Эң эсте калган кайсы учур? Айтып атпаймынбы жана куйрук болуп эле жүрчү деп. Анан баягы подростковый возрастта эме болот да. Балдар кыздар менен көчөдө ойноп, антип мынтип калабыз. Анан жүргөндө эле аркаман ээрчийт. Анан баягы кичинекей кыз, бар сен үйгө бар, ары бар деп элесиң. Десең макул деп кетип калат. Андан кийин эле балдар кыздар менен ар жактан сырдашып сүйлөшүп Майдаланда балдар эмес, жаман кыздар болчу. Балдар кыздар болуп чогуу турабыз да. Отурсак эле бир маалда эле чөп немеси арыктан чөптөр кыймылдайт. Анан эле акыры барып карасак бул шимшик арыкты бойлоп, арыкта суу жок, арыкты бойлоп алып келатыптыр да. Анан биздики байке эсте калар күндө ошол да. Мен да дароо ошону эстедим, анткени кичинекей кезде күндүзү менен ойночу. Анан кечкирип баштаганда эле жанагындай кыздар менен сүйлөшүүлөр, свиданиялар башталат да, таанышуулар. Анан кийин бар сен болду үйгө кир деп эле кетирип салчу үйгө. Анан биз бул жерде, мисалы ошо тайнемдин үйү бул жерде болсо, бир 5-6 үйдөн кийин ошо жанакы кызынын үйү болчу да. Анан ошол ошол үйдүн алдында туруп эле сүйлөшчү. Булар сыр мындай кыз менен жигит кандай сүйлөшүп болду экен, эмне жөнүндө сүйлөшүп болду экен деп аябай кызык болчу да. Анан мындай барсам, албетте мени көрүп калат да жол менен. Анан ошо арыкта суу жок болчу, ошол арык менен 5-6 үйдү монтип арык менен сөймөлөп барып анан чөптөр да узун болчу да. Жатып алып тыңшачы эмне жөнүндө сүйлөшөт, кантип бири-бири менен сүйлөшөт. Кызык болчу. Анан өбүшүп кетеби деппи? Сөзүн ачык өбүшүп кучакташып кетеби деп. Кечке бир жерде жатыр, буту колдорум уктап калат да, кыймылдагым келет. Анан кичине позаны алмаштырайын деп мынтип жылсам эле,
чөп жеп кыймылдап атат. Бирөө жүрөт эле ача калыр, бар тур деп эле кетирип салчу. Кап деп билбей калчумун, эмне болду ошо менен деп. Ошондой сыяктуу учурлар көп болчу. Дагы кичинекей кезимде дагы бир ошо менде эсте кала турган окуя, ошо үйдө терезеде мынтип короону карап отурган жакшы көрчүмүн. Мынтип чымындар учат го терезедечи. Чымындар учканда тетрадь мен өлтүрүп салчумун да. Бир тууганым аябай ушунчалык ак көңүл адам да, ушунчалык жада калса ошого чымынга да борчу да. Өлтүрүп салсам, өлтүрбө дейт эле да. Неге десем, жаман болот дейт. Мен үчүн аябай кызык болчу да, мына чымынды өлтүрдүм, анан эмне болду? Эмне жаман болду? Конкретно айтыңызчы, эмне жаман болду? Мына мисалы азыр өлтүрдүм, эмне болуп кетет деп кечке артынан жүрчүмүн да. Ой, жаман болот иши кылса десе эле. Жок, конкретно эмне болот деле артынан калтырбай эле жүрө берчүмүн. Аябай көп ээрчичимин. Ошо достор менен көлгө, ошо Караколдо тайтам Караколдо турчу. Достор менен көлгө кетип калса, бакыр өкүрүп ыйлап калчумун, көлгө баргым келип атат мен дагы деп. Өмүрүңүздө ошо биринчи жолу ээрчитип аласыз булар да. Мен досумдун карындашы бар, экөө тең туш. Экөөнү ээрчитип алып, катамаранга салып алып, лодкага салып. Лодка болчу. Лодка айланып түшүп чөгүп кетет. Лодка анан балдар аябай тентек да достор менен, булар деле канча бир ашып кетсе бир канча 17, ой, даже эмес, бир подросток кезинде. 12-13 жашта, мен 7 жашта кезим болсо, 14-15 жашта кезим кискен. Булар деле бала экен да, анан ошо лодкага биз эки, мен подружкам экөөбүз тең болчукпуз 7 жашта. Салып алып, анан көлдүн аны алып барып турган ойноп баштайт, ошо эмеден лодкадан секирип сууга мынтип эметипчи. Анан бирөөсү катуураак секирди эле лодканы моундайдан айлантып атпайбы, биз экөөбүз дагы жакшы мындай сүзгөндү билет экенбиз. Ва деп кыйкырып, булар каткырышып ишип аябай эле тентек болчу экен, ошондон кийин ээрчигиз болгон. Азыр болсо коркунучтуу эле окуя болуп. Коркунучтуу эле окуя болуп. Элестет го. Бала экенсиз да ошо билбей калыптырсыз, э? Ай, сону эстей турчу нерселер аябай эле көп, негизи менби, сизби? Мен шаткам, так. Карындаш катары эмне кеңеш берет элең? Эгер ал кеңеш жашоо чын эле өзгөрө турган болсо дейт. Так, карындаш катары сизге кандай кеңеш бермекмин? Эми ар бир эле адам өз жашоосунун өзүнүн тагдырын өзү өткөзөт дечи, бирок буга чейин деле кеңештеримди берип келгем. Бирок ансыз деле сиз аябай акылдуу инсансыз, ар кандай алыс таштаган, көрөгөч. Бирок чыдамкай болуңуз деп айтмакмын. Менин бир кеңешим, чыдап койгула. Баардык жашоо турмушта өйдө ылдый эгерде болсо, чыдагыла. Баары сонун болот. Көрөсүз, жашоо алдыда эң мыкты сизди жашоо күтүп турат деген кеңеш айтмакмын. Кандай учур болбосун, кандай нерсе болбосун, сынбаңыз, чыдаңыз. Эркексиз, эркектин башына ар кандай сыноолор келет. Ошону чыдап койсоңуз, мына азыр сонун жашоодо жашап калдыңыз дегендей. Ошондой сымал эле, ошо эркекке негизи ошондой эле бир кеңеш берет болуш керексиң. Чыдамкай болгула, күчтүү болгула, ар кандай сыноолорго. Кеңешти айткансың? Айткам. Ооба, жашоодо меники деле болду, үйдө ылдый болду. Бирок ошо сен айтмакчы чыдагыңыз дегендей жакшы эле чыдадык. Эгер чыдабасам, балким жашоо башкача болуп кетмек. Ошо чыдаган үчүн, сабыр менен жеңген үчүн азыр Кудайга шүгүр. Ооба. Мага кандай кеңеш берет элеңиз? Сагабы кеңеш бере тургандай жаман идеалдуу болуп атасың да азыр негизичи. Бүт жагынан эле. Кеңешимди баягы бойдок кезиңде жакшы эле бердим. Жакшы жака умтул деп айданамдай болчу да. Бул подростковый кезинде деле, чоңоюп келаткан кезинде деле бул бир бала менен сүйлөшкөнүн көргөн жокмун. Бир да бала менен сүйлөшкөн көргөн жокмун. Отуна Кудай турат. Анан өзү эле бир мындай дискотека, анан клуб, анан типу деген жактарга деле барган жок. Жеме мага айтпай барды, бирок мен билишимче вот вообще көргөн да жокмун, билген да жокмун, уккан да жокмун да. Ошонун рахмат чын. Анткени биздин убакта баягы клуб анымына барганда кичине анча-мынча тентек кылып койчубуз, анан ошолорду көрүп мен карындар корчумун да. Ошондой болгон жок. Бир бала менен да сүйлөшкөн жоксуң, анан ушу бир бала менен сүйлөштү. Бул ким? Бул ушу ито бир 2 жылдан кийин билип атам. Билгизбей жүрүптүр, көрсө Аваз Акимов. Аваз Акимов менен мен маданият чөйрөсүндө ырчылык анда мен ырдап жүрчүмүн, экөөбүз мындай тааныш болчубуз да.
Андан кийин ал деле ушинтип мага айтпайт. Экөө тең эмелер да. Кимди койчу эле? Партизандар. Кийин анан билип калып, бирок абаздын мыкты жигит экенин билчүмүн. Акылдуу болчу, ошондо эле акылдуу, жакшы, мындай оор басырыктуу, жакшы жигит болчу. Дароо эле унчуккан жокмун. Жакшы дедим, болду. Көңүлүм тынч болду. Ошо бере турган кеңешим ошол болчу. Негизи бактылуу болсун, жакшы, ошо үй бүлөгө туш келип, бактылуу айым болуп, бактылуу эне болсун деген. Рахмат. Негизи бир тууган экөөбүз мындай мектеп кезде экөөбүз эки башка жашап калдык, бирок кийин мектепти бүткөндө Канат апам бизге келди, шаарга чогуу атам апам, Канат апам менен болуп чогуу жашадык. Инибиз бар дагы. Ошо баардыгыбыз бир болуп үй бүлө болуп кайрадан кошулуп чогуу жашадык. Анан ошол кезде бирок чын деле мен өзүмдүн кызыкчылыгым деле жок болчу. Клуб, жанагындай ызычуу, мындай анткени жашоомдо ал нерсе көп эле болду окшойт. Анткени бийге барчумун, өзүм конкурстарга катышып, мындай активистка болчумун, мектепте болобу, Куринкеевада болобу, бардык жерде эле мындай активный жүрчүмүн. Ошондуктан мага мындай дискотека көп деле кызыксыз болчу да. Анткени так эле бийге барып, так эле бийлечимин дегендей. Бирок чын деле балдар менен сүйлөшпөй эле мындай ухажерлар албетте болгон, сөз айткандар, ал жөнүндө мамама айтчумун. Мамама айтсам, жок, азыр эрте болбойт, азыр көңүлүңдү башка жака бур деп ушинтип турчу. Кийин ушу Аваз пайда болгондон кийин аны мамама биринчи айткам. Мынакей ушу Аваз Акимов деген ырчы жазып атат мага. Ушундай десем, ал дагы кичине коркконсу да мамам. Эми улуу экен, сенден 6 жаш улуу экен, байкең менен эле тең экен, кандай болот экен деп. Бирок ошо Аваз өзүнүн бир жакшы камкордугу менен, ошондой мен сага бир тууган байкең деле болом, сени аяйм, сен кичинекей кыз экенсиң деп мындай мага өзгөчө мамиле кылды. Жанагындай жөн эле кыз жигит болуп жүрүп эле аны таштап кетип эмес, мындай башынан эле камкордугун сезчүмүн. Эмнегедир мага мындай атадай болуп эле, байкедей болуп эле мындай камкордугун көрсөтө берчү. Ошондуктан мен ага ишенип, ал менен жүрдүм. Анан ошо 1-2 жыл жүргөндөн кийин, ишенгенден кийин, ал адамга мындай толук ишенип, ушул адам меники окшойт дегенден кийин анан сизге айткам. Ошондо жакшы баарын аныктап 100% ишенгенден кийин анан айтыптыр да. Болбосо кала бербей экен, таң калдым да дегендей болуп. Кеттик анда эмесе кийинки. Эгер дүйнөдө баары мага каршы болсо, сен менин жанымда каласыңбы? Сиз менин жанымда каласызбы? Сөзсүз түрдө, албетте. Бул суроо берилек деле калам. Анткени бул дүйнөдө бул эң эле ушул болгону жалгыз эле ушу менин бир карындашым бар да. Бүттү, башка эч ким болбойт мындан ары. Болгону да эмес, мындай болгон бир карындашым бар. Анан ушул карындашым үчүн калбагандан да билбейм. Эгер баардык каршы болуп атса, бирок андай болбойт. Каршы болбошу керек негизи. Эми бул суроо экен, анан бул даже словами не передать, да? Ошол эле суроо мага да. Бул мындай учурда эми албетте дүйнө жүзү каршы болбойт. Бул мындай тегерек четтеги жакындар эгерде каршы чыкса, андай учурлар көздө болгон. Эми сиздин жашооңузда мисалы кандайдыр бир түшүнбөстүктөр болуп атканда, мен чырылдап дайыма сиз тарап болчумун. Чырылдап дайыма мындай акыйкат мындай сөзүмдү айтчумун, бирок ар дайым сиздин жаныңызда сизге мындай переживать этип, сиз үчүн мындай мага баары бир эмес да, жашооңуз кандай болот, мындай өзүм жашоом жакшы болобу, жаман болобу, эмне болгон күндө деле мен сиз жөнүндө ар дайым ойлоном. Сизди эстегенде, сизди ойлогондо жүрөгүм жылыйт. Менин бир тууганым бар. Менде деле ошондой элестеткиле, менде дагы мындай мындай өмүр бою мынакей бир гана байкем сиз болосуз, бир гана иним Санжар болот. Ушу үчөөбүз эле бири-бирибизде барбыз. Ошондуктан абдан жашооңузда кандай учур болбосун, мен ар дайым сиз тарапмын. Ар дайым сиздин талабыңызды талашам. Ар дайым сиздин командаңыздагы эң жанагы айтып коет го, жанагы автомат менен атып атканда артыңызда патрон берип турган мен болом дегендейчи. Ошо сөзсүз түрдө сиз тарап болом. Респект. Договорились. Кийинки суроо. Так. Мен үчүн кандай курмандыкка бармаксың? Мен үчүн кандай курмандыкка баргансың? Бала кезибизде же бара алат элең?
Курмандык, Пожертвование, да? Кичинекей кездегибизди эстесек, байкемдин көп жерлерин жаап жашырчумун дейли. Бир жака кетип калса тайнеме, аз биякта эле депчи, өзү болбосо аябай эле алыс достору менен бир жака кетип калган болот. Бир жолу эсимде, аз кичинекей кезимдеги ошо бир окуяны эстеп кеттим. Ростовская көчөсүнө Караколдо ошол жакта турат элек. Анан кыздар менен ойноп аткам, кородо, эмеде, көчөдө ойноп, кукла ойноп, ушинтип бар нерсе кылып ойноп. Бир аздан кийин эле алыстан пипилдеп машина, пипилдеп чаңытып бир Жигули болчу. Жигули беле, жамас. Кызыл. Жигули, Жигули чаңытып келатат да Ростовская көчөсүнөн өйдө жакта. Тимелеп деп эми жылгыла деген ойдо алыстан келатат да, анан кийин карап эле эмне болуп атат десек эле келатат эле машина келатат, анан баарыбыз эки жака эметтик, анан машина жакындаган сайын эле канат абам рульда отурат, мындай баш тарабы рульда, бут тарабы терезеде чыгып турат да, эки бутучу. Ошондо мындай жатып алып, ошону элестетиңиз, буту педальда дагы эмес, тормозда дагы эмес, буту терезеде чыгып турат, өзү машинаны айдап келатат, пип деп келатат да. Астында болсо дос балам газ тейип келаткан. Бул мындай тентектик да, мындай эмне кылаарынан билбегендиктен аябай катуу өтүп кетти, артынан эле гаи келатат. Анан кийин ошондо эсимде, тайнемдер баары чочуп чыгып эле эмне болуп атат дегенде эле билбейм, тааныбайм, бирөөлөр өтүп кетти деп койгон болсо, эң ошо во главе канатым туруптур, достору менен тентектик кылып гаиден качып, жөн качпай ошо трюктар менен качып аткан кез экен. Ошондой сыяктуу бир тентектиктерин мындай жаап жашырып, эми бул курмандык болобу, эми мындай бала кезде өзүңдү аябай подвиг курмандык катары эле элестетесиң да, аябай байкемди мына жаап жашырдым дегендей эле. Ошол кезде курмандык болсучу, азыркы учурда болсо ушу буга чейин суроо айткандай эле баардыгына даярмын. Жашоодо кандай бир жаман учур болбосун, Кудай сактасын. Бирок эгерде болуп калса, ошо айткан эле дайыма туруп берем. Кандай гана учур болсун, сизге жашоомду бергенге да даярмын. Сизчи кичинекей кезде мага курмандык кылдыңыз беле болсо? Кичинекей кезде курмандык деле болбоптур. Эми курмандык болгондо бирөө таарын турантып койсо, конечно, барып башын жылчубуз. Бирок ал курмандыкка деле жатпайт болуш керек. Азыр болсо сен айтып кетмекчи, Кудай сактасын, эми ар кандай жашоодо ар кандай нерселер болуп калышы мүмкүн. Эгер болуп калса, баарын бергенге даярмын. Бул жерден дагы айта кетейин, даже өткөндө деле бир дос балам, сага эле эмес, даже мен ушундай адам экенмин да. Караколдо дос балам ошо бир аз кичине ооруп, сыркоолоп калыптыр. Анан пересадка, боорду пересадка кылыш керек антипо дегенде деле, ошону чын жүрөгүмөн деле айткам да. Досум депчи, эгер керек болсо мен деле бөлүшөм депчи. Анан аны кандай кабыл алышты билбейм, бирок жүрөгүмөн айткам да. Азыр Кудайга шүгүр жакшы болуп кетти өзү. Боорунду бербей калдым дегенде. Ага да жакшы болду. Боор. Ага да жакшы болду, мага да жакшы болду. Мага деле жакшы болду. Мага деле жакшы болду. Андай нерселер биз ойлонуп айттыңыз да. Коркуп кеттим. Бирок чын деле. Негизи бир тууган үчүн эч нерсе аябай. Байкем ошо жана айткандай эле жада калса чымынды дагы өлтүргүсү келбеген жан болчу. Ишенем, ал сөзүңүзгө ишенем. Азыр чымынды өлтүрө берем деп койсун. Менин кайсы сапатым сизге тагып такыр жакпайт? Айтыңыз. Башталды, Сапат. Эми айта бериңиз, мындай идеальныймын дечи, бирок эми баары бир жакпаган сапатым бар. Эл үчүн көкпет болсоң, бул бирок көкпет да. Бир нерсени эме болсо бул тип туурабы туура эмеспи көкпеттен турат, жанагындай эме боло берет, анан ар дайым айтып кетерчимин. Эрдин көкпети эр болот, кыздын көкпети кор болот, көкпет болбо депчи. Бирок бир четен көкпет деле болгон жакшы. Бирок эми кому как. Анан Просто сиз көкпеттин көп залакасын көрүп калдыңыз да, таарынып калчумун, анан артыман кечириңиз. Айланайын кичинекейинде ушунчалык чыр болчу, ошол сапатың көп жагы бербейт. Дагы кандай сапаттарың бар? Мен пунктуальный адаммын. Бир десе бирге келем. Ровно. Мына мен бирге келдим, келип машинада отурдум бүгүн.
кечигет да постоянно. Бирок маданияттын чөйрөдө жүргөн ырчылар негизи эле ушубай бир кечигиши той бирдекеге чыгып антынтып атканда кээде Айдана менден сурап калат, канатабай эме балдарды караган эч ким жок болуп атат, пожалуйста 1-2 саат карап берип туруңузчу. Кечиге отабыз, момчага келе калалы дейт. Все хорошо деп, ровно ошончого барсам, бул экөө жайдары кийимдерин түктөп жүрүшөт. Кетерге жактан айтпайсыңар келем. Ошондон тойго жактан Назира чалат продюсер, ай болгола кечигип атасыңар деп. Кечигип барышат да. Анан кечиккенде тиякта эми 300 мейман күтүп атат. Мен как тамада катары, мен түшүнүп турам да, 300 мейман күтүп атат уже. Жар айтып киргизиш керек. Анан булар жок. Мен буларга чалам ушу той учурунда. Эмне болдуңар? Жолдо келатабыз, пробка. Ошону заранее пробканы учтовать этсеңер болбойт беле? Деп же жаман айта албайм же. Ушубай арманын айтып албай. Айтып алайын. Ошондон кичине эме кечигишет да, ошол сапатын. Ошолорду оңдошуңар керек негизи. Туура эле. Негизи бул маданиятка деле эч кандай тиешеси жок. Бул эми өзүңүз айткандай бала карап берип койгула деп мындай карабайсыңарбы? Канчалык мен уже безысходное положениедемин, байке менен суранып калгандайчы, баламды карап берип тургалычы деп анткени чынында эми буну бир гана жаш энелер түшүнөт болуш керек, өзгөчө нянясы жок, жардамчысы жок, апалар түшүнөт болуш керек. Аларды жуунтуп, киринтип, тамагын берип, эмет кичилүү убакыт өтүп калат, анан өзүм даярданышым керек экен деп эле ошончо эле ызычы болуп жүрөм. Азыр деле кыздарым бала бакчага барган жок, ошон үчүн экөөнү курсактарын тойгузуп, кийинтип, даярдап, үйдөгүлөргө тамак жасап келгичек ушундай болуп калды. Анан жолдошум деле эң чоң арманы ошол, Айдана дайыма кечигип жүрөт деген. Анан айтып атам. Албай куш сен аркылуу эле кечигип эле жаман көрүнөт. Мен кечиккен үчүн менен кошо жаман көрүнө эле. Анан бирок эме азыр кыздарыбыз чоңоюп калды, эми жардамчы алсак буга чейин кичирээк болуп мындай кичине эч кимге ишенчик эмеспиз. Азыр няня жардамчыларды алып калып, эми мынакей кыздарыбызды таштап кичине убакыты менен кичине жарым саатка кечиге баштадым. Эми жарым саатка, мында 1 саатка кечикишимин, азыр жарым саатка кечигип калдым. Жакшы. Так, сиздин кайсы сапатыңыз мага жакпайт, Аны эмесе сиздин так, сиз эми байкем өтө шайыр деп коебуз. Абдан шайыр адам. Мен деле шайырмын. Негизи үй бүлөбүз менен шайыр экенбиз, Мамам шайыр, атам токторок, байкем шайыр, мен шайырмын. Бирок мен кичине атам тарапты баары бир тартып, кээ бир учурларда мен токторокмун. Байкем бир дардаңдап кетсе токтоно албай кетет, анан айтам, ай, байке, сиз деген чоң байкесиз, токтонуңуз. Өпкө не существует болуп кетет да. Уже мындай дардаңдап кимге эмнесин берерин билбей тим эле. Эме Россия щедрая душа деген жанакы эме бар го, шоколадчы ошондой эле ачылып кетет. Анан мен айтып турам, ай, анчалык болуңуз кичине, сиз деген өз ордуңуз жада калса эми мындай Кичилерге деле өтө эле ашыкча болуп тиет да. Айтам, ай, сиз деген улуу байкесиз, сиз мынтишиңиз керек, тинчишиңиз керек деп. Эми бул албетте бул мындай жашоо турмушта кандайдыр бир кыйынчылык жаратышы мүмкүн, бирок бул Кудайга абдан жаккан сапат болуш керек, жөнөкөйлүк. Ошондуктан бул жакшы эле сапат дечи, бирок мен мындай байкемди жашоо турмушта кичине кыйналып калбасын, өз ордун билсин деп мындай кээ бир учурда токтотуп турам. Ошондуктан ошол сапатты мындай, бирок азыр мынакей жакшы болуп келатат деп коем. Бир былтыр 2-3 жылдар мурун карасаң, аябай тим эле баардыгына эле жардам берип, баарына ачылып чачылып, ай, өзүңүздүкүн биринчи бүтүрүп алыңызчы десем, ай, тиги мынтип атат, ага жардам берип коеюн деп эле ушинтерчи. Анан баары бир кыз киши, биз кыздар тыңыраак келет экенбиз да, анан биринчи өз үй бүлөңүз мынтиңиз, анан кийин тиге жардам бериңиз деп ушинтип какшанып эле ушинтип калчумун. Азыр бирок чынында эле деп өз үй бүлөсүн биринчи орунга коюп, аялын мындай жакшы карап, ошонун каалоолорун, ошолордун кыялдарын аткарганга аракет кылып, балдарын карап дегендей ошолорду биринчи орунга коюп. Эми мурда бул бир гана жаштык болчу окшойт, жаш кези. Азыр мынакей сонун эң мыкты ата, эң мыкты жолдош болуп келет, бизге үлгү болуп көрүнүп турасыз. Ошондуктан азыр сонун. Так, дагы кандай сапатыңыз, дагы кайсы? Ошол эле экен. Ашыкча жакшы экенсиз, ошол эле жаман сапатыңыз. Так, мен ачамбы? Так. Мен ачам. Да? Сенде 2 калдыбы? Ооба. Менде 3 бар.
Ушкөл дешет. Карта Сулифа. ойнаган, карта ойнаган, журналисттер уже дагы эле бар да ошонсочу. Мафия ойнаганда бир көзүмдү ачып алып карайм да. Мени менен сыймыктанган эң чоң учуруң кайсы дейт? Андай учурлар аябай көп. Эсимде азыр дароо эле эстеп кеткеним бул ошо кичинекей кезде байкем негизи эң биринчи ырчылыкты байкем баштаганда, ырдап баштагандан ошо продюсери менен, жалпы командасы менен клип тартып атканда ошо ырдап бийлеп атканда ошол даже клипте дагы бир кичине мындай эмеси бар. кадрды мынтип эгерде увеличивать этип караса артта мен мынтип карап аткан эмем бар да, кадр бар да, ошо Жан эркем деген клипиңизде болуш керек эле. Канат абы биякта монтип бийлеп ырдап атсаң, ар жакта мындай эме жана дым бар го, дым пускать этет, ошо дымдын артысына монтип байкемди карап аткан болом да, аны биз гана түшүнөт болушубуз керек ал кадрды, мынтип увеличивать этип карасам мен аябай суктанып карап аткан кезим. Негизи эле байкем ушунчалык мен кичинекей кезимде мен үчүн идеалдуу мырза болчу. Мисалы ошо мисалы келечекте жанагы ар бир эле кыз өз атасындай мырза издейт дейт го, ошондой эле мен деле өз атамдай жана ошо өз байкемдей мырза издечүмүн. Ушундай ак көңүл болсо, ушундай жаркылдак болсо, ушундай мени аяп эркелетип, мындай кичинекей кезимден эле эркелеп чоңоюп көнүп калыптырмын ошо. Ошондуктан ошол чувстводан алыс кетпей ошондой мырза издечүмүн да. Ошондуктан байкем мен үчүн дайыма идеалдуу мырза болчу. Бою узун, татынакай, ак көңүл, жароокер, анан абдан таланттуу, эң мыкты ырдайт. Мен ар дайым айтып келем, биздин үй бүлөдө эң таланттуу мен байкем, эң эмгекчил мен депчи. Анткени байкемде 99% талант, 1% эмгек болсо, меникинде 1% талант, 99% эмгек болушу мүмкүн да. Бирок эми азыр ошо иштеп атып талантыбызды дагы өөрчүп аткан кезибиз. Анан мынакей байкем дагы мынакей өзү эметип, ордун таап, азыр эң мыкты тамадалардын катарына кирип, эң мыкты результат көрсөтүп атабыз. Бирок ошо кичинекей кезимде эсимде аябай ошо ырдап атканыңызда, бийлеп атканыңызда, мыкты да бийлейт дагы да. Анан бийлеп атканыңызда бийлечүмүн. Бийлечү. Аябай суктанып карачумун. Мен дагы негизи эле ошо ырчылыкка дагы да болгон мотивацияны ошо байкем берген. Ошондуктан ошо кичинекей кезимде суктанган нерсе ошол. Азыркы учурда суктанган нерсе ошо айткандай эле, сиз азыркы учурда үй бүлөңүздүн мыкты камкор атасы, сиз жолдошу, биздин ата энебизге эң мыкты боорукер баласы, мен ата энемдин эң мыкты баласы болуп келесиз. Менин эң кыйын күчтүү байкемсиз. Ошо ишилса мындай сиз бар, мен ар дайым ишенем, мени эч ким таарынтпайт. Эми жолдошум албетте, жолдошум азыркы учурда. Жолдошум албетте таарынтат койсуң. Жок, жолдошум албетте биринчи орунда. Азыркы учурда турмушка кургандан кийин ал мен биринчи камкор, мени коргоочум болду. Бирок ошол эле учурда менин байкем дагы бар, бул тарамда атам дагы бар деп, мындай ар дайым ушундай мырзаларыма ишенип, ошон үчүн деле мына 30 жашка чыксам деле бир өзүмдү кээде жаш баладай алып эркелеп жүргөнүм деле себеп ошол керек. Анткени комментарийде жазып калат, эй сен эки кыздын энеси болдуң, токтолбойсуңбу дейт. Бирок мен өзүмдү андай элестетпейм. Мен дагы деле сиздердин сиз бар, мен ар дайым өзүмдү кичинекей элестетем. Ошондуктан ошоңуз менен суктанам, сиздин күчтүүлүгүңүз менен. Сизчи? Эмне суроо болду эле? Только мактаганы болуп. Мени менен сыймыктанган эң чоң учур кайсы дейт? Мен да бир момент. Мен Айдананы жана айтып кетмекчи, ошо мен ырдап жүргөн убакта бул ошо суктанып, мени карап мындай өзү дагы аябай ырчы болгусу келчү да. Анан бийге баргандын себеби дагы ошо мен болуп калдым. Канат аба аябай бийлегим келет типу дегенде, анда мен Береке деген бийчилер менен чогуу клип тартып, ошо концерттерге иштешип ошо чогуу жүрчүбүз Айнура менен. Анда мен Айнурага айтып калдым, Айнура ушундай менин карындашым бар, бийлегиси келип атат аябай, бий эмеңе ал, бир көр дедим. Хорошо, келип көрсүн, бир бийлеп көрсүн, анан айтам деди. Айдананы дароо эле алып бардым. Айнура сразу чыгып эле все депти. Калды бул жакта деди. И ошо калганда дагы ошо биринчи эме менен эле барып туруп, ошо эмеге жаштардын, кичинекей эмес менен жаштардын биринчиси болуп турду, эң главный солистка деп айтканда, молодец деп ошол жерден анан мунун дагы творчествого болгон кадамы ошол жактан да башталган да. Анан ошол жак, ошол сапатыңды, ошол мүнөзүңдү, ошол эмеңди, каалооңду
калооңду бир аз болсо да ошол убакта аткарып бергенге ошол жерден сыймыктанам сага. Азыр болсо мынакей азыр ушу эң мээримдүү энесиң, эң жароокер карындашымсың, үлгүлүү үй бүлөлөрсүңөр, жаш, жылдыздуу. Азыр мынакей ошо Кыргыз жеринде өзүңөрдүн атыңар бар, ырдап жүргөн мыкты, жакшы, маданияттуу, мыкты кызматкери, Кудай буюрса кийин келечекте эл артисти болот, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, эл артисти болгонго тилектешмин. Ошо азыр сен ушул чөйрөдө, маданияттын чөйрөсүндө жүргениңе сыймыктанам. Рахмат. Бирок чын деле ар дайым жүрө бериш. Рахмат. Бирок чын деле сиз ошо мен негизи чыгармачылыгым ошо бийден башталган да. Бийден башталган, мен ырчый катары эмес, башында бийлеп, ошо концертный группага катышып, клиптерге тартылып. Демек карасаңыздар, мына байке мени 12 жашымда мен бийге барам дедим. Хорошо деп Айнура же менен сүйлөштү. Айнура келип чалып, ооба келсин, жакшы билесе алам деди. А мен ойлоп турум, жакшы билесе десе кастинг экен деп бир күн бою кечке бий койгом. Өзүм бийлерди коюп, так, монтип бийлеп берем деп музыкаларга бий коюп даярданып, азыр барганда бийлетет деп. Барсам эле менин бийимди эмес, ошо общий группанын эле бийлерин эмет койдум. Мен бат эле жаттап анан мындай үйрөнүп алдым. Анан ошо концертный группага дароо эле алып калды мени. Анан ошондо концертный группа алганда мен клипке тартылгам. 2-3 клипке тартылганда ошол жерде Аваз мени көрүп калган. Мени көрүп, жактырып, Эрни Сыдыков тарткан клип бар болчу, жанакы ай жарык, ай жарык, ай жарык, Өсөр Ишматовдун ыры болчу. Ошо клипти көрүп койсоңуздар эле болот деп. Ошол жерден мени көрүп калып, анан Эрниске чалат экен. Могу кыз, бул эмне деген кыз, каяктан чыккан кыз деп. Анан ошо Берекедеги жаңы младший группанын солисткасы, буюрса ушул келечектеги солисткасы ушул болот. Көп ушул кыз чыгып баштады деп ошенткен да. Анан жактырып калып, аты ким деп сураптыр Эрнистен. Анан одноклассникиге мага жазган. Чоңгузстан жол байлыкпы, кандайсың? Жок, Чоңгузхан, привет, как дела деп жазган, орусча жазган болсо. Привет, как дела деп жазган. Вот демек караңыздарчы, сиз ошо мени бийге алып барганыңыз ошо биздин Аваз экөөбүз менен таанышып калганыбызга да себеп болуп турсуз. Демек мен жашам. Анан ошо бий аркылуу дагы сахнага чыгып, сахна деген кандай, закулисный сахна артын жашоосун көрүп, анан ырчылыкка дагы кадам таштагам. Демек, ошо менин ырчылык болгондун эң алгачкы кадамына сиз себепкер болуп турсуз. Андан улам менин мамам мени колдоп, продюсер болуп улап кетти. Анан уже жолдошум, азыркы учурда продюсер болуп. Демек, сонун азыр өзүм мындай пазл түзүлүп, эң биринчи кадамдын себепкери сиз болгон экенсиз, ошон үчүн сизге аябай ыраазымын. Алла разы болсун. Сон эми мен, Ооба. Бул принцип ошол эле экен да, жана суроо берилген, мен кайсы сапатын эң көп баалайсың деген. Бул эметпей эле койсун, Мен ачам. Сеники баягы эле эме 6 карта келип калыптыр да. Мени телефонумда кандай ат менен сакталгансың дейт. Канат Авашка, анан Кызыл жүрөкчү. Меники Айдамкам, анан жүрөкчү. Ооба. Көрсөтөм. Мэч, у нас мэч. Мен кайсыл учурда сени эң катуу капа кылгам дейт. Сени мен көп эле капа кылдым. Өзүңүз эле жооп бергенсиз. Көп эле капа кылдым да, жана көп эле жакшы кылдым деп коем. Жок, бул эми капа деле эмес, бул жашоо турмуш. Ар ким өз жашоосунун тагдырын жашап келатат. Мен капа болгондо эми албетте сиз үчүн переживать этчимин, бирок капа эмес, бул эми өзүңүз жашоо турмушуңузду жашап атат деп эле мындай жөн койчумун. Эң негизгиси азыр жакшы айтып атпаймынбы? Эң негизгиси баардыгыбыз бул дүйнөдө ошо ар кандай сыноолордон өтүп өткөнбүз. Ошол сыноодон татыктуу чыкканыңызга мен сыймыктанам. Ошондуктан мындай өтө деле капа болуп сиз үчүн сизге мындай көңүлүм калган күн болгон эмес. Ар дайым сизди тандайм. Анан эң акыркы жана эң маанилүү суроо, бир тууган сиз үчүн ким? Бир тууган бул мен үчүн тирегим, жашоомдун бир бөлүгү. Бул ар бир эле бир тууганы барлар баары билет болуш керек. Бул бир тууган деген бул жашооңдо эң чоң ойногон
роль киши да, инсан. Бир тууган керек деп коет эмеспи? Анысы кандай ооручулар болбосун, кандай нерселер болбосун, ушу бир тууган эле керек болуп чыгат да. Ошондуктан бул бир тууган деген ушу Алла Таалам ушу жаратып койгонуна ушундай шүгүр да, ушундай бир туугандардычы. Ушу бир ата бир энеден кылып ушу бир туугандар жаралып калганыначы. Мен ушунчалык шүгүр кылам да. Жекелек өзүм эмес, бул ааламда да. Карачы, кандай кереметтүү зат. Сонун кылып ушу бир туугандарды жаратып койгон. Эгер бир туугандарды жаратпай эле ар бирөө бирден болгондо кандай жашоо болот эле? Ойлоп көрсөң. Ошон үчүн 1000 мертебе шүгүр кылам. Ушу сендей бир тууганым барына, санжар бир тууганыбыз барына. Аша бир тууган мен үчүн бул чоң тирегим, жашоом. Чын эле бир тууган бул жашоодо өтө маанилүү роль ойнойт. Канчалык ушу ата энең кандай орунда турса, Алла Таалам кандай орунда турса, өз балдарың, жолдошуң кандай орунда турса, ошол эле катары менен бир тууган, мындай бир тууганы жок адам кичине болсо дагы жашоодо бир арманы барбы деп ойлойм да, жалгыз болуп калгандарчы. Ошондуктан мен дагы шүгүр кылам. Кудайым мага ушундай мээримин төгүп, эки бир тууган мага тартуулаганына. Кечээ жакында эле ошо байкем менен сүйлөшүп, тайнемдин үйүнө бардык. Ошо баягы эле байкем чоңойгон үй, тайнем колунда чоңойгон да, ошол тайнебиз азыр 90го чыгайын деп калды. Анан барып көрүп, мындай жашоодо биз баарыбыз өз турмуш менен жүрүп өткөнбүз да. Бала чака, жашоо, жумуш, көйгөйлөр депчи, мынтип тиричилик эле бир нерсени артынан кууй берет экенбиз дагы. Анан баягыда ошо тайнемдикине барып жанына отурсак, көптөн бери көрүшө элек болчукпуз да тайнем менен. Анан карасам аябай карып калыптыр да, аябай карып, алсыз болуп калыптыр. Анан кийин тайнемди көрүп башкача болуп кеттим да. Ошондо билесизби, мамама сурап бердим, тайнемдин бир туугандары баары каза болуп калган да депчи. Десем, мамам айтып калды, ооба, тайнең жалгыз калды азыр, бир туугандары баары каза болду деди да. Анан кийин аябай жаман болуп кеттим да. Анткени ошол тайнем менен баргычак эле бир күн мурун Инстаграмда бир видео көрүп калган болчумун. Эки кемпир, бак ушу бир туугандар экен, бирок жашоо турмуш алардыкы ушундай болуп калыптыр. Эки башка жашап калышыптыр да, башка өлкөдө билбейм, ушу өтө каарыганда бири-бири менен көп жыл көрүшпөй, анан ушу каарыганда бири-бири менен жолуктурайын деп балдары чечишкен окшойт. Анан экөөнү бири-бирине жолуктуруптур. Анан болсо кемпирлер мындай аябай карып калган, ушундай бири-бирин кучактап ийгилип атышат да, мынтип кучакташып тим эле. Бул дагы болсо каарыганда бир жашоого дагы да болсо бир кызыгуу пайда болду да, бир тууганын көрүп. Анан кийин тайнемди көрүп аябай боорум ооруп кетти да, бир тууганы жок, өзү жалгыз калды деп. Анан мынтип карасам, байкем биякта тайнем отурат, биякта байкем отурат. Анан мынтип эле байкемди карап, экөөбүз да карыйбыз да, ушинтип деп ыйлам келип кетти да. Азыр да анткени кимге канча жашоо, канча жаш берди Кудайым билбейбиз. Абдан каалайт элем көпкө жашап, карып, экөөбүз чогуу небере чөйрөлөрүбүздүн, мисалы бири-бирибиздин небере чөйрөлөрүбүздү көрүп, мындай сиздин каарыганыңызды көргүм келет, өзүм дагы көпкө жашап карыгым келет дегендей. Ошондуктан экөөбүзгө узун өмүр берсин, каарыганда дагы бирге бололук. Рахмат. Жана күлүп аткам, эмнеге бар ушул подкастта кие берет деп. Анткени бул нерселер көп айтылбайт экен да. Ошол эле жанагы жашоо турмуш тиричилик менен. Ошондуктан экөөбүз көп жашап, бирге карып, бири-биринин жакшылыктарыбызды көрүп, сонун карып бир туугандар бирге аягына чейин болуп, татыктуу жакшы жашоо жашасак экен. Амин. Ошондуктан сиз бар, мен бар. Экөөбүз бири-бирибиздин жашообуздун маңызын толуктап бири-бирибизде болуп жүрө берелик. Сиз сөзсүз жашоомдо болуңуз, мен сиздин жашооңузда болоюн. Жана айтып коет го, бири-бирибиз үчүн жашообузду бергенге даярбыз. Мен мисалы сиз үчүн мен өлүп берем, сиз мен үчүн өлүп бересиз дегенде, бирок мындай өлүп бериш бул эң эле оңой путь да. Эң кыйын бири-бирибиз үчүн жашашыбыз керек да. Бул ден соолугубузду жакшы карап, жакшы жашоо турмушта жашап бири-бирибизди мындай, мисалы сиз мен жашасам сиз переживать этесиз да. Ошондой эле сиз жаман жашасаңыз мен переживать этем. Ошондуктан бири-бирибизди переживать эттирбей, ден соолукта болуп, мыкты жашоо жашасаңыз, мен жакшы жашасам бири-бирибизге дайыма бактылуу болобуз да. Ошондуктан бири-бирибиз үчүн жакшы жашайлы,
Узун өмүр жашайлык, ден соолукта жашайлык. Сизди жакшы көрөм, урматтайм, сүйөм. Рахмат. Ошо бир тууган мен үчүн ошол. Ошо туугандар, ошон үчүн ар дайым бир туугандарыбыз бар болсун, бир туугандар кемибей, ар дайым ушинтип көбөйүп, жакшылыктар деле бири-бирине камкор болгон, күйүп бышкан, бири-бирин кубанткан, сүйүндүргөн, жалаң гана жакшылыктарда бири-бирине жакшы мамиле кылган бир туугандарыбыз көп болсун. Ооба, баарыңыздарды ошо 19 марттан баштап нелегал кинотасмасына чакырабыз. Дал ушул кинотасмасында бир туугандардын темасы дагы эң мыкты ачылган. Келиңиздер, бир тууганыңыздарды ээрчитип, жакындарыңыздарды ээрчитип, ошо нелегал кинотасмасын көрүп кеткиле. Мен өзүм жөнүндө айта кетсем, өтө күтүп жатам ушул тасманы. Буюрса барабыз. Пока-пока.